Саламатсыздарбы, 28 ноябрь Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү. Бул апта үгүт жүргүзүүнүн акыркысы, ал 27 ноябрга чейин уланат. Ошондой эле бүгүндөн тарта коомдук телерадио берүү корпорациясында парламенттин 7-чакырылышынын депутаттыгына талапкерлердин өкүлдөрүнүн катышуусунда теледебаттар башталат. Маек программасында биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Тынчтык Шайназаров менен шайлоо өнөктүгү алдында тилекке каршы дагы деле катталып жаткан мыйзам бузуулар тууралуу кеп кылабыз. Тынчтык Ибраимович, дагы бир жолу саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Шайлоого даярдыктар башталгандан тарта эле президент Садыр Жапаров шайлоо мыйзамдарын бузгандарга катаал чаралар көрүлөрүн, добуш сатып алгандагы, саткандагы жазаланаарын катуу эскертип келет. Бирок ошого карабай азыркы күндө бийликтин атын жамынгандар, добушту сатып алууга аракет кылгандар, үгүт эрежесин бузгандар дагы катталып жатат да. Борбордук шайлоо комиссиясы жалпысынан ушул күнгө чейин канча талапкерге, канча партияга эскертүү бердиңиздер, канча талапкерди шайлоо жарышынан четтетиңиздер? Туура айтасыз. Бүгүнкү күнгө карата жалпысынан Борбордук шайлоо комиссиясына 119 кайрылуу келип түштү. Ошол кайрылууларды мындай мүнөздөсөк, 35-и бул шайлоочулардын добушун сатып алуу фактылар бизге келип түштү. 47-си болсо бул ушу шайлоодо үгүт иштерин жүргүзүүдө бузуулар. Ошондой эле 23 факты бул административдик ресурсту колдонуу боюнча фактылар менен бизге кайрылуулар келип түштү. Албетте ыкчам чара көрүү координациялык топтун алкагында биз кылмыш белгилери бар фактыларды укук коргоо органдарына жиберип, алар тиешелүү иликтөөнү жүргүзүп, юридикалык бааны күнөөлүү адамдарга берет. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн мындай компетенциясына ылайык бузуулар жөнүндө кодексти жетекчиликке алып, бүгүнкү күндө биз 13 депутаттыкка талапкерге кат жүзүндө эскертүү бердик. Бул өтө оор жаза. Эгерде ошол кандидаттар келечекте мына ушул жуманын ичинде кандайдыр дагы бир мыйзам бузуучулукка бара турган болсо, ага кайра биз жазуу түрүндө эскертүү берип берген учурда кийинки маселе алардын каттоосу каралып калышы мүмкүн да. Андан тышкары 18 жаранга биз айып пул салдык. 18 жарандын ичинен 11-и бул депутаттыкка талапкерлер. Эгерде былтыркы жылга октябрдагы болгон Жогорку Кеңештин шайлоосунда монда салыштырып карасак, кайрылуулардын саны төмөн. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан колдонулган чаралар мондай жакшы деп салыштырмалуу жакшы деп айтсам болот. Себеби бүгүнкү күндө максималдуу түрдө ошол мыйзам бузуучуларга мондай тиешелүү чара колдонулуп атат да. Шайлоо мыйзамдарын аткарбагандарга көрүлчү чаранын эң катаалы бул добуш сатып алгандарга да. Анда тиешелүү айып пулдун суммасы дагы көрсөтүлгөн. Керек болсо эркиндигинен 2,5 жылга чейин ажыратылышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө сиз айтагандай тилекке каршы мына Борбордук шайлоо комиссиясы өткөн аптада Бишкек шаарынан бир мандаттуу округтан талапкерди четтедиңиздер. Буга анын жакын туугандары жана тинтүү учурунда укук коргоо кызматкерлери ушул тиешелүү бир документтерди, шайлоочулардын тизмеси бар кагаздарды жана акча каражаттар табылганы себеп болду. Эмне үчүн мындай фактылар катталып жатат деген суроо бар. Албетте, бул ар бир талапкердин дагы, ар бир жарандын дагы өзүнүн жоопкерчилигинде. Бирок катуу эскертүүлөргө ушундай бир 2,5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылаары мыйзамда каралып турганына карабастан бузуп жаткандар болуп атат. Эми албетте депутаттыкка талапкерлер ушул өздөрүнө керектүү жыйынтыкка жетүү максатында ар кандай ыкмаларды колдонуп атат. Кээ биркилер ушул мамлекеттик кызматта иштеген тууганына ишениппи, кээ биркилер каржы мүмкүнчүлүгүнө ишенип, ошондой ар бир ошондой мыйзамсыз кадамдарга барып атат. Анан сиз айтып кеткен мисал, ал жерде бир гана тинтүүнүн негизинде же болбосо баягы шайлоочулардын тизмесин
алуу негизинде гана жоопко тартылган жок. Ал жерде 8 жаран күбө катары суралган. 8 жарандын ичинен ошол Дамком квартальный комитеттин төрагалары, жөнөкөй жарандар, агитатор. Ошолордун берген көрсөтмөсүндө жетиштүү далилдердин топтолгондугуна байланыштуу улуттук коопсуздук кызматы бизге маалыматтарды берген негизинде биз ошол талапкердин каттоосун жокко чыгардык. Ар бир ушундай мыйзам бузуучулукту биз өзгөчө карап атабыз. Ал эми кылмыш белгилери бар учурда албетте ал жерде укук коргоо органдарынын чечими бизге керек, өтө маанилүү. Себеби биз ошону гана негиз кылып кандидат боюнча мындай маселесин карайбыз да, каттоо боюнча. Ошондой эле Тынчтык Ыбрайымович, өткөн аптада Борбордук шайлоо комиссиясы жашы жетелектерди үгүт иштерине тарткан партия же талапкерлерди жоопкерчиликке тартуу чечимин чыгардыңыздар. Ушуга да токтоло кетсеңиз. Деги эле мындай фактылар азыр катталып жатабы? Туура айтасыз. Мындай фактылар 3 факты болду. Ошо Алай району боюнча, Өзгөн району боюнча, ошондой эле Бишкек шаары боюнча. Административдик ресурсту колдонуу боюнча колдонгондугу үчүн Ички иштер министрлиги тарабынан тиешелүү күнөөлүү адамдар жоопко тартылып, аларга айып угузулуп, бүгүнкү күндө кылмыш иши соттун кароосуна жиберилди. Ал эми партияга биз эскертүү бердик. Ошондой эле Бишкек шаары боюнча депутаттыкка талапкерге дагы биз эскертүү бердик. Ар бир факт, мына 3 факты мен атап кеттим, алар боюнча максималдуу түрдө чаралар көрүлдү. Бул ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топтун иши дагы абдан маанилүү. Мында анткени Борбордук шайлоо комиссиясы укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенип, ошол аракеттенүүнүн негизинде бир кандайдыр бир жыйынтыкка келесиздер да. Мен ушул багытта бир суроону берейин деп атам. Укук коргоо органдары менен сиздердин иш алып барууңуздар, өз ара аракеттенүүңүздөр, ошол түшкөн арыздарды кароо процесси деги эле канча убакытка созулат, бул кандай жүрөт иш? Бул ушул иш аракеттер бул Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн. Ал жерде так жазылган шайлоо комиссиялары укук коргоо органдары менен биргеликте ыкчам чара көрүү координациялык топтун алкагында ушул мыйзам бузуучулукка каршы иш аракеттерди алып барат деп. Негизги бул жерде максат бул кызматташуу. Шайлоо комиссиялары укук коргоо органдары менен кызматташуу. Экинчи негизги принципибиз бул элибизге, коомчулукка ачык, так маалыматты жеткизүү. Албетте Борбордук шайлоо комиссиясына же болбосо аймактык шайлоо комиссиясына кайрылуулардын саны укук коргоо органдары менен мындай айырма болушу мүмкүн. Себеби кээ бирки жарандар ыкчам чара көрүү координациялык топко кайрылбастан түздөн түз укук коргоо органдарына кайрылышы мүмкүн да. Бирок бизге келген ушул ыкчам чара көрүү координациялык топтун алкагында бизге келген кайрылууларды биз аны анализдеп көрөбүз да. Эгерде ал жерде шайлоочулардын добушун сатып алуу белгилер байкалса, же болбосо административдик ресурсту колдонуу фактылары байкалса, албетте биз укук коргоо органдарына жиберип, алардан күнөөлүү адамдарга юридикалык бааны беришин күтөбүз. Эгерде ошол эле кишилердин кыймыл аракетинде бузуулар жөнүндө кодекстин алкагында жоопкерчилик болсо, анда Борбордук шайлоо комиссиясы карап, мына жогоруда мен сизге айтып кеткендей, ошол кодекске таянып, ошону жетекчиликке алып, биз кат жүзүндө эскертүү бере алабыз, ошондой эле айып пул сала алабыз да. Ошону биз бүгүнкү күндө жасап келатабыз. Тынчтык Ыбрайымович, азыр мына президент баш болуп биз дүйнө элдерине Кыргызстанда таза шайлоо өтөрүн далилдейбиз жана таза шайлоо мындан ары салттуу түрдө өтөт деп баса белгилеп, элдин дагы күткөнү ушул шайлоо таза, тынч өтсө жана дагы бир каалоосу ушул 7-чи чакырылышка татыктуу депутаттар шайланып келип, элдин жүгүн татыктуу көтөрүп, эл үчүн иштеп берсе деген бир каалоо болуп турат да. Бирок тилекке каршы кандидаттардын арасында, талапкерлердин арасында
жогорку билими жок экендиги тастыкталган, диплому жасалмай экендиги тастыкталган фактылар катталып жатат. Айрым учурда талапкерлердин тарапташтары болсо, бул шайлоо алдындагы же үгүт жүргүзүү маалындагы кандайдыр бир ошол талапкерге кысым экендигин белгилеп жатышат. Бирок сиз баягы мыйзамды жакшы билген, төраганын орун басары катары, БШКнын өкүлү катары түз эфирде калың элге мындай түшүндүрмө бериңизчи. Азыркы тапта ушул талапкерлердин дипломдору жасалмай экендиги аныкталып жатышы бул мыйзам ченемдүү гана көрүнүштү. Анткени сиздер Боршайком талапкердин бардык дипломунан тарта документтерин тиешелүү мыйзамдын чегинде текшересиздер да. Туурабы? Албетте, туура айттыңыз. Негизинен биз официалдуу мамлекеттик органдар тарабынан берилген маалыматка таянабыз. Эгерде билим берүү министрлиги бизге мындай диплом берилген эмес десе, бул эмнени түшүндүрөт? Анда бул талапкерде жогорку билими жок экендигин түшүндүрөт. Биз мисалы бир кандайдыр бир басым негизинде же болсо кандидаттарга ар кандай көз караш жок. Бул жерде бардыгы мыйзам негизинде бардыгына бирдей мамиле. Ошондуктан мен азыр санын айта албайм, бирок бир топ депутаттыкка талапкерлер алардын жогорку билими жок экендиги аныкталганда, алар ошол коем, ушул элдин астында мен уят болбоюн, мен өз каалоом менен жазып кетейин деген да учурлар болду. Анан кийин негизинен биз бүгүнкү күндө элге коюп берелик деп атабыз. Ошо эл чечсин, ким татыктуу ушул 7-чи чакырылыштын депутаттыгына барганга. Бул дагы бир чоң жумуш. Бул анан сиз башында айтып кеттиңиз. Бирок мыйзам боюнча депутат боло турчу жараныбыздын жогорку билими болуш керек да. Сөзсүз, албетте. Мен айтканым бардыгына тең мамиле жасагандыгыбызды айткым келип атат. Анан эми ошого биз максималдуу түрдө аракет кылып атабыз, ушу элибиз чечсин деп. Бирок мыйзам бузуучулук болгон учурда албетте биз өз убагында, өз учурунда чара көрүп атабыз. Анан сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ушу мамлекет тарабынан, президент тарабынан чынында биз моундай тарыхты карап көрсөкчү, бүгүнкү күндө салыштырганда башка өлкөлөргө караганда бул багытта айрыкча ушу шайлоо процесси, шайлоо тегерегинде жасалган реформанын негизинде Кыргызстан биз алдыдабыз. Мурда бизде кандай көрүнүштөр болгон? Массалык түрдө баягы урналарга бюллетендерди салуу. Биз көрүп жүргөнбүз. Карусель ыкмасы. Карусель болгон, айлантма 300-400 бюллетенди салуу. Бүгүнкү күндө ал тарых. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын бир да жараны айта албайт, ошо бүгүнкү күндө карусель же вброс колдонулат депчи. Албетте партиялар, кандидаттар мурда шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүп, керектүү жыйынтыкка жетип жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө ал нерсени мындай пайдасы чыкпагандыгын билип туруп, алар элге чыкты. А элге барып уже акчасын сунуштап атат, бирдемелерди жасап берем деп атат. Башкача айтканда, элдин добушун сатып алганга аракеттерди жасап атат да. Бул жаман көрүнүш. Бирок мен ишенем, бүгүнкү күндө мына мамлекет тарабынан, жетекчилик тарабынан жасалып аткан жумуштар Кудай бурса келечекте биз ушул сатып алуудан дагы, административдик ресурсту колдонуудан дагы биз айрылабыз деген менде ишенич бар. Сөзсүз. Сөзсүз. Анан ошондой эле мына бизде жарандык коом өтө күчтүү. Биздин элибиз өтө билимдүү, баарын көрүп турат. Эң негизинен чындыкты, акыйкаттыкты жакшы көрөт. Ошондуктан биз мамлекет, биз ошону камсыз кылыш керекпиз. Бүгүнкү күндө мына 28 ноябрга дайындалган шайлоо боюнча мен айтып кетет элем, мамлекет тарабынан, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан максималдуу түрдө биздин шайлоочулар өзүнүн эркин добуш бергенге биз шартты түздүк деп мен айта алам. Албетте кээ бирки депутаттыкка талапкерлер, кээ бирки партиянын өкүлдөрү ошол керектүү жыйынтыкка жетүү максатында ар кандай ыкмаларды колдонуп келип атат. Бирок аларга, мына мен жогоруда айтып кеткендей, алардын күнөөсү далилденген учурда аларга тиешелүү чаралар колдонуп жатат. Кылмыш жообуна тартылып атышат, каттоосу жокко чыгарылып атат, көрүп атасыз.
эскертүүлөр берилип атат, айып пул салынып атат. Бул дагы иш-чара да. Бирок ага карабастан жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган талапкерлердин арасында шайлоого 2-3 күн калганда добуш сатып алууга аракет жасагандар тууралуу маалымат бар экендигин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадда атайын кызматтын имаратынын ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Деги эле мына биз ушул жаңырган аптанын башында сиз менен маек жүргүзүп атабыз. Бул акыркы аптада мына бүгүн теледебаттар башталып атат. Үгүт жүргүзүүнүн акыркы жумасы абдан кызыган, мындайча айтканда кызуу жума. Сиз жогоруда өзүңүз маектин башында билдиргендей, талапкер депутат болуу үчүн баардык аракетти жасап көрөт дагы эле. Бул жерде анын баягы адамдык фактору да роль ойноп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сиздер мына БШК өз ара укук коргоо органдары менен адаттагыдай тынымсыз аракеттенип баардыгына байкоо салып турасыздар. Деги эле бул аптадагы иш кандай болот? Жана ошондой учурлар, мыйзам эреже бузган учурлар катталса, канча күн, канча саат калганына карабастан шайлоонун талапкер четтетилет толук. Мыйзам чегинде, мыйзам негизинде 2 күндүн ичинде каралып бүтүш керек. Ошол кайрылуулар укук коргоо органдары тарабынан дагы эгерде 27-28 ноябрда кайрылуулар келип түшсө, ошол күнү чечим кабыл алыныш керек да. Ыкчам түрдө. Ооба, мөөнөтү 2, эгерде кошумча текшерүүлөр талап кылса, анда 3 күн да, 2-3 күн. Бирок шайлоо күнүнө чейин дагы 1 күн мурда, 27 ноябрда ошол күнкү арыздар ошол күнү каралып чечилиш керек да. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич айткан маалыматтар эми атайын кызматтарда аларда маалымат көбүрөөк, алар эми бизге караганда жакшыраак билет. Но ошону менен биргеликте мына сиз айтып атпайсызбы, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кандай жумуштар. Мен дагы бир мындай айтып кетет элем да, бүгүнкү күндө шайлоо комиссияларында мыйзам бузуучулук жок деп мен айта алам. Сатып алуулар, административдик ресурс бул шайлоо комиссиясынын сыртта болуп атат. Ушуну биз мындай айырмалап билиш керекпиз да. Мурда туура баягы мисал айтып кеткендей шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен сүйлөшүп, аны карусель бросо. Бүгүнкү күндө жок ал нерсе. Ошондуктан бул жерде негизинен ошо талапкерлердин, партиянын өкүлдөрү, укук коргоо органдары ошо баардыгы кызыктар болуш керек. Ошондой мыйзам бузуучулуктарды болтурбогочу. И жергиликтүү бийлик сөзсүз түрдө. И биздин жарандар ошондой да. Эми үгүт жүргүзүү малындагы деги эле талапкерлердин үгүт жүргүзүү формасы тууралуу сүйлөшө турган болсок, мына өзүңүз байкап атасыз, шайлоодо үгүт жүргүзүү иштери көбүн эсе акыркы учурда интернетке көчкөндөй байкалат да. Анткени социалдык тармактарда активдешип, ошол тараптан дагы үгүт жүргүзгөндөр көп байкалат. Мисалы, Facebooktун Кыргыз мамлекети боюнча китепканасында жалпы суммасы 27.917 АКШ долларына жеткен саясий жарнама жайгаштырылган экен да. Бул жерде дагы бир суроо жаралат. Ушул интернет аркылуу, социалдык тармак аркылуу үгүт жүргүзүү менен кандайдыр бир жетиштүү түрдө добуш топтоо кайсы бир талапкерге мүмкүнбү? Анткени бар эле интернетке өзгөчө элет чергесинде добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү бар жарандар кире бербейт да. Ооба. Эми башка жерлерде, мисалы шаарларда кирет. Биз Facebook менен келишим түздүк, мындай кызматташуу максатында. Чынында бүгүнкү күндө мен эми мындай үстүртөн билем мындай так. Себеби бул чөйрөдө адис эмесмин. Facebook ошол социалдык тармагы аталабы. Биз бүт талапкерлер боюнча маалыматты бердик. Алар ошол келишимдин негизинде баягындай үгүт багытында өздөрүнүн материалдарын ошо жайгаштырганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ушул Кыргыз мамлекетинин мыйзам талаптары бардыгы ошо сакталыш керек да. Анан бул нерсе көрүнүп турат. Эгерде ошол үгүт материалдарында кандайдыр бир мыйзам бузуучулуктун белгилери болсо, сөзсүз түрдө биз чара көрөбүз. Жакында башка чет мамлекеттин саясатчы менен чогуу болгон бир иш аракетти ушул Facebook аркылуу чагылдырган талапкерге биз айып пул салдык.
Бул ошол Фейсбуктан көргөн бир материалдын негизинде болду да. Ушул кызматташуу болуп атат. Эми бүгүнкү күндө баягы азыр кандай ошо технология замандар ошол мезгил да алдыга. Ошого дагы Борбордук шайлоо комиссиясы биз артта калбай, ошо Фейсбук менен андай келишим түзүп, андай кызматташуу келишимин түзүп, ушундай жумушту алып барып атабыз да. Жалпысынан мына 20 октябрдын 29-ында башталды үгүт өнөктүгү. Сиз кандай айта аласыз? Бул жолку 7-чи чакырылыштын депутаттарын шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү кандай жүрдү? Жөнөкөй тил менен айтканда, коркуу сезими пайда болду деп айтат элем да. Талапкерлерде. Талапкерлерде, себеби Абдан дыккат болуп атышат, ооба, себеби өтө көп кайруулар болуп атат. Кандайдыр бир иш аракеттерди, иш чараны жүргүзөрдүн астында бизге чалып, биздин юристтерге чалып, муну менин кыймыл аракетим мыйзамсыз болуп калбайбы деген бул жакшы сезим да. Жоопкерчилик ойгоно баштаган. Жоопкерчилик туура. Бул деген жакшы көрүнүш. Ошондой эле дагы бир белгилеп кетчү нерсе, каржы жагынан бир аз мүмкүнчүлүгү чектелген талапкерлерде дагы үмүт пайда болду. Бүт мурда эми акча менен эле чечилет, кимде акча болсо ошол жеңип чыгат деген стереотиптен бир аз мондо кетип атат да. Мына бүгүн эртең менен менде бир талапкер болду, айтты, менде дейт шанс бар деди. Себеби дейт, эл мага ишенип атат деп, баягындай уже ишенич бар да. Мен мынандай жакшы, мынандай жагымдуу бир көрүнүш, мынандай мага ушундай көрүндү да. Мурунку шайлоолордо мен мисалы жаман жакшы демейм, бирок салыштырганда баягы факты да кыйла жетишкендиктер бар. Мына биз чара көрүп атканыбыз мынандай далил катары болуп атат. Ошондой эле кандидаттардын арасында ошол иш аракеттер бизге ушундай бир мындай бир ой менде пайда болуп атат. Баары эле ушул акча менен болот деген бир аз мындай уже качып атышат да. Ошондуктан мен ишенем, биздин элибиз 7-чи чакырылышка татыктуу депутаттарды шайлайт, татыктуу партияларга добуш берет деген менде үмүт бар. Албетте эми ошол кандидаттардын, ошол партиянын иш аракетинен деле мынандай байланыштуу да. Ким кандай иштесе, ким канчалык деңгээлде өзүнүн программасын ушу элге жеткизип, канчалык деңгээлде ушу элге жакса, ошого жараша болот. Анан кийин мен жакшы элем деп туруп эч кандай аракет кылбаса деле, анда болбойт да, болбаса. Тынчтык Ибраимович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Иш кайнап турган учурда убакытта келип маек уруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайм. Урматтуу телегөрүүчү, Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өтөт. Учурда пропорционалдык система менен 21 партия, ал эми бир мандаттуу округтан 290 талапкер ат салышууда. Үгүт өнөктүгүн малында жана шайлоо учурунда дегеле шайлоонун алдында депутат болууну каалап, бирок мыйзам менен эрежени одоно бузган талапкерлер жана алардын жоопкерчилиги тууралуу биз маектин жүрүшүндө кеп курдук. Студиянын бүгүнкү мейманы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Тынчтык Шайназаров болду. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.